Жалпыңыздарга Кутман каалап, кайрадан регион каналында Таңкы регион өз ишин баштамакчы. Жуманын бейшемби күнүндө амандашып, сиздер менен 1 саат алкагында мен Адилет Аманголов кызмат кылмакчымын. Таң менен кошо жашоо кайрадан сууланып, жаңы дем күч менен башталат. Ошондой эле таң табигаттын бизге берген жаңы өмүр белеги демекчи. Бүгүн эртең менен таңды кандай баштасаңыздар, кечке чейин сиздердин иш күнүңүздөр мына ушундай боло алмакчы. Таң эрте жаңыдан уйкудан ойгонуп, жан дүйнөсүн жашартып, мына ушундай таңды кандай баштайм деп турган биздин көрөрмандар болсо, албетте сыртка чыгып, дем алып, кандайдыр бир дене көнүгүүлөрүн жасап, муздак суудан, таза суудан ууртап, өзгөчө дем күч менен баштаңыздар. Кимде ким иш үстүндө ишин баштап жаткан болсо, албетте ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми кимде ким үй бүлөсү менен дасторкон үстүндө, тамак үстүндө олтурган болсо, тамагыңыздар таттуу болсун, таң ырыскысы биз менен деп анда бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, экранга жакыныраак чакырабыз, себеби азыр биздин өзгөчө мейманыбыз дагы төрүбүздөн орун алып калган чагы. Албетте жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген кыргызда жаш сөз бар. Мына өзү жаш болсо дагы өзгөчө ишкерликти баштап, кыргыз элине кызмат кылып, ошондой эле өзгөчө кыргыздын баалуулугун таанытам деп турган биздин ишкерибиз, ошондой эле жөнөкөй ишкер эмес, албетте айымдардын жүрөгүнөн орун алган гүлдөрдү сунуштап, башкача айтканда, ал гүлдөрдү жөн эле жасабастан, кыргыздын улуттук баалуулуктарын даңазалап, кийистен жасаган биздин жаш ишкерибиз Урматбек Амантаев маектөрүбүздө. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кутман таң, жалпы көрөрмандарга салам айтып алыңыз алгач. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга Кутман таң болсун. Ушул бизди регион телеберүүсүнө чакырды эле. Көрүүсүңүздөр көргөндөй. Жалпы көрөрмандарга да көрсөтүп өтөйүн. Мына адамдын көңүлү гүл деп айтылмакчы. Анан өзгөчө мындай букеттерибиз жөнөкөй бир пакеттерден эмес, кагаздан эмес, бул кыргыздын уникалдуу уюткусу болгон улуу мурасынан аздектелип бизге келе жаткан мына оймо чийме түшүрүлгөн өзгөчө кийистерден жана ошондой эле бул дайым үйүңүздө эстелик катары сакталат. Азыр жандуу гүлдөрдү же болбосо кагаздан жасалган гүлдөрдү деле алып жүрөбүз, бирок жакында эле өзгөчө ишкерликти баштап, мына ушундай кыргыз элинин улуттук баалуулуктарына бир дем күч берген биздин Урматбек экөөбүз маектешели. Урматбек, бул ишкерликти канча убакыт болду баштаганыңызга? Биз бул гүлдөрдү жасап, сатыкка чыгарганыбызга бир 6-7 айдын жүзү болду. 6-7 айдан бери мына ушул тармакта кызмат кылып келе жатасыз. Анан эмне себептен башкалардан айырмаланып, мына ушул гүлдөрдү кийистен жасап, анан бул идея каяктан келди негизи? Бул гүлдөрдүн жасалып чыгуу тарыхы негизи мындан 10 жыл мурда чыккан. Мен ал кезде кичинекей окуучу бала элем. Бул өзүбүздүн жеке бренд десек болот, себеп дегенде муну менин эжем окуп жүргөн кезинде баягы мектепке жасап барышат. Үйдөн жеңем экөө атайын ойлонуп, ал убакта мындай кийистер жок, өзүбүздүн бул кийип турбаймынбы? Ушундай калпактардан жасашкан. Таза кийистен жасашып көрөт, андай кылып жасап көрөт, окшошпойт. Ошол убакта жасалып чыккан гүл. Тагдырга мына 10 жылдан кийин 10 жылдан кийин мына ушундай сиздин тилегиңиз ишке ашты деп. Анан мен сиздин соц баракчаңызга баш багып калдым. Ар бир иште бир колдоочу керек сөзсүз түрдө. Менимче сиздин атаңыз бул ишкерлигиңизди колдоп, салым кошкон инсандардын бири экен. Анан үй бүлөңүз тууралуу сүйлөшөлү, эми үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Мен өзүм Жалал Абад областынын Токтогул районунан болом. 5 бир тууганбыз, эң улуусубуз. Азыркы учурда Бишкек шаарында турабыз. Биздин жумуш ушул азыр. Демек, бул ишкерлигиңизди колдогон сиздин биринчиден үй бүлөңүз. Ооба. Эми бул мисалы менин колумда кармалып турган букет канча убакытта жасалат? Колуңузда турган 11 дана, 50 сантиметр узундукта. Бул гүлдү жасоо үчүн бир адам бир күн убакыт коротот. Демек, ушул эле бир кенедей эле бир эмгекти жасаш үчүн бир күн убакыт талап кылынат. Анан 6-7 айдын жүзү болду деп калдыңыз. Азыркы учурда кардар табуу чынын айтканда оор, себеби баягы аламдашуу доорунда интернет дүкөндөрүндө сөзсүз түрдө биринен өтүп, бири атаандаштык күчөтүп атат. Анан кардарларыңыз тууралуу сүйлөшсөк. Эми кардарлардын ар түрү болот. Эң негизгиси бизге жардам берген агаларыбыз, эжелерибиз бар.
Аларды сиздер да тааныйсыздар. Кыргыз элин тааныйт. Ошолорго чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Ошолордун аркасында биз кичинеден өсүп атабыз десек болот. Анан эми бул гүлдү баягы кабыл алгандары жок эмес. Өзүбүздүн 70% калкыбыз кабыл алса, анын ичинде сөзсүз кабыл албагандары, жактырбагандары болот. Көпчүлүк айтат эми бул жасалма гүлдөрдү бизде белекке бергенге болбойт дейт. Бирөө кийистен деп жактырбайт. Анын эң негизгиси гүл, көңүл да. Эмнеден болсо дагы көңүл үчүн берилген нерсе. Жакшы кабыл алгандар көп. Демек, баягы ар бир адамдын табитине жараша алардын талабын аткарууга аракет кылып жатасыздар дейли. Анан азыркы учурда белек берүүдө жагына келип калдык. Негизи бир адамдын көңүлүн алып, көңүлүн көтөрүп, өзгөчө белектерди. Анан бул гүлдөрдү көрүп дагы мен өзгөчө бир эмоцияда калып отурам. Анан сөзсүз түрдө бардык нерсе баягы чөнтөккө келип такалат. Сөзсүз түрдө анан айрым учурда бааларына келип калган учурларыбыз болуп калат. Анан ушул биздин студиябызда турган гүлдөрдүн баалары канча? Бизде гүлдөр штугунан эсептелинет. Сантиметрине жараша. Бул өзүңүз көрүп тургандай колуңуздагы гүл 50 сантиметр. Биздеги азыркы учурдагы эң кыска гүл ушул. Ушудан башталат. Эң узун гүлгө чейин метровой. Бул гүлдүн баасы канча? Мисалы мен апама же карындашыма белек кылайын дедим. Мисалы биздин көрөрмандарга кызык да. Бул гүлдүн баасы 2200 сом турат. Демек, көрөрмандар көрдүңүздөрбү? Мына өзгөчө жөнөкөй эле гүлдөрдү берип, баягы ата-энеңиздерди же жакындарыңыздарды кубантпастан, мына ушундай өзгөчө бул кийизден дагы десек болот. Бул эч качан кирдебейт дагы, эч качан жок болуп кетпейт дагы, болгону үйүңүздө эстелик болуп гана сактала берет. Мына ушул гүл дүкөнүнө кайрылып, өзгөчө гүлдөрдү белектерге белек катары берсеңиздер болот. Анан кадырман теле көрүүчү, биз түз эфирдебиз, өзгөчө ишкер, жөн ишкер эмес, мына ушундай Кыргыздын улуттук баалыктарын жайылтып, ушундай гүлдөрдү өзгөчө кийистерден жасаган Урматбек биздин маектөрүбүздө. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана жүрөгүңүздөрдөгү жылуу пикирлер болсо, сөзсүз түрдө биздин экран астындагы WhatsApp номерибизге SMS калтырсаңыздар болот. Балким жагымдуу бир сонун биздин бүгүнкү келген мейманыбызга жаккан SMS каттар болсо, сөзсүз түрдө түз эфирден соң сиздерге дагы ушул Урматбектин атынан мына ушундай гүлдөр белек катары тапшырылып калышы толук ыктымал дейли. Андыктан чамдаңыздар, түз эфирде өзгөчө бир SMS каттарды биздин WhatsApp номерибизден күтөбүз. Анан Урматбек, негизи маек өтсөк, баягы ар бир эле адамдын бала кезде бир максаттары болот, кыялдары болот, сөзсүз түрдө. Сиздин максат тилегиңиз бала кезде ким болом дечү элеңиз, ошо бала кезге бир кайтып барып келели. Туура, жакшы суроо болду. Мен өзүм кичинекейимден негизи спорт тармагында жүрөм. Анан спортсмен болуп, ошол азыркы өзүбүздүн атактуу спортсмендердей болуп, Кыргызстан желегин желбиретип, спорт чөйрөсүндө жүрсөм дечүмүн да. Эми бирок баягы жашоо ар кандай немелер болот, ситуациялар болот. Баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп коет. Ошондой болуп, ошонун аркасында ал ойлор жок болду. Эми тагдырга жазылганы, колубуздан келген аракетти кылып жүрөбүз. Учурда студентсиз же жөн эле ишкерсизби? Мен азыркы учурда ишкермин. Ушул ишти баштоо үчүн атайын бизнес академияда окудум. Окуп, ошондон соң анан ошол жумушту баштадым. Демек, бизнес академиядан өзүңүздүн баягы жеке ишиңизди кантип баштайм деген сыяктуу бир тартипте билим алып, анан ошол билимдин аркасында мына ушул ийгиликтерди жаратып отурасыз дейли. Мына кадырман көрөрмандар өзү жаш болсо дагы билим алып, ошол билимин туура максатта пайдаланган биздин Урматбек дагы бара-бара өзүнүн максаттарына жетет деген терең ишеничтебиз. Анан азыркы учурда баягы бир эле адамдын колунан келе бербейт. Сөзсүз түрдө мына ушул гүлдөрдү жасаш үчүн сөзсүз түрдө бир команданын жумушу деп коелу. Мына ошол командаңыз, жардамчыларыңызга дагы ошол бир маек кылсак кандай дейсиз? Жардамчыларыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Бул гүлдөрдү азыр менин өзүмдүн жеңелерим жасайт. Демек, үй бүлөлүк ишкерсиздер, жеңелериңиз жасап берет, байкелериңиз жардам берет. Анан ушул могул кийистерди кайсыл жактардан аласыздар?
кайсыл жактан буйрутма бересиздер, ким менен иштешесиздер? Мисалы бир гүлгө эле бир канча бир метр кийиз кетсе керек. ооба Ошол жакшы суроо болду. Бизде калктын көпчүлүк пайызы ушул кийиз таза кийизденби деп кызыгат да. Бул жалпы элге кызык болушу мүмкүн. Бул кийиздер таза кийизби, чыныгы кийизби же кандай деп. Жок, булар Кытай өлкөсүнөн келет. Атайын ошондой жасалма кийиз. Мен башында айтып өтпөдүм, 10 жыл мурда жасалганда бул таза кийизден жасалган. Бирок таза кийизден өзүңүздөр көрүп тургандай мындай кооз күл чыкпайт экен. Жана дагы анын баягы кылдары чыгып, жарашыгы жок болуп калат да. Ошондуктан биз аккуратно баягы жакшы көрүнүш үчүн ушул кийизди пайдаланып жатабыз. Бул кийиздер баардыгы Кытайдан келет. Демек сапаты дагы, урматтуу көрөрмандар, мен кармап турам, бул роза гүлдөрү чынында калың экен. Эч кандай жука эмес. Азыркы учурда кийиздерибиз жука болуп, сиз сапатына карап жаткан болсоңуз, мына бул гүлдөр дагы өзгөчө сапаттарга ээ десек жаңылышпайбыз. Бизде болсо көрөрмандардан WhatsApp тармагынан келген SMS каттар бар. Биз окуйлу. Саламатсыздарбы? Жаш болсо дагы абдан сонун жигиттердин бири экен. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул гүлдөрдү кайсыл жактан буйрутма берсек болот? Региондорго жеткирип берүү кызматы барбы деп аягы 27 менен бүткөн абонент мына ушул тууралуу сүйлөшөлү. Саламатсыздарбы? Бул гүлдөр азыр биз Instagram онлайн аркылуу иштейбиз. Бишкек шаарындабыз. Ооба, Жети областка тең бизде жеткирүүлөр бар. Instagramдан кайсыл баракча аты жөнүңүздөрдү айтып коңуз, ошол баракча аркылуу. Instagramда өзгөчө flowers деп. Өзгөчө flowers деп издесеңиздер, мына ошол жактан, мына Урматбектин гүл дүкөнүнө келип башпагасыздар дагы, ошол жактан байланышсаңыздар болот экен, кадырман телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Регион каналы, Урматбек азаматсың, ишиңе ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуп, бул ишиңди өркүндөтө бер деп аягы 74 менен абонент. Ошондой эле кийинки SMS кат. Саламатсыздарбы? Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди көргөнүмө кубанычтамын. Урматбек азаматсың, сен менен кантип байланышсак болот? Кийиз боюнча сүйлөшөлү дедик эле деп 49 менен бүткөн абонент. Биз азыр эле айтып өткөн өзгөчө flowers биздин баракчабыз. Ошол жакта биздин жумуш номерлерибиз бар. Ошол жакка жазса болот, биз жооп беребиз. Анан баягы жаңы жумушту баштап атканда Урматбек сөзсүз түрдө бир адамдын жүрөгүндө бир коркунуч болот да. Ооба. Банкрот болуп калбаймбы, бул мен жасап аткан эмгегимди элдер албай койбойбу депчи. Ошондой бир кооптонуулар болду беле? Ошол жаңы ишкерликти мына 6-7 ай эле болду деп атасыз. Жаңы баштап аткан сиздин сезимдериңиз, эмоцияларыңыз кандай болду эле? Ооба. Бул гүлдү көпчүлүгү билбейт да. Анан мен дагы баштарда туура сиз айтмакчы аябай ойлондум. Эл кандай кабыл алат, эмне болот деп. Анан өзүмдүн устазым мага сабак берген ошол академиядагы. Мен ага айттым, сунушумду билдирдим да, ушундай менде гүлдөр бар. Мен ошолорду элге чыгарсам, сатыкка чыгарсам кандай болот десем, ал айтты, сен гүлдөрүңдү көтөр дагы шаарды аралап элдерден сура деди. Ушул гүл кандай жасалыптыр, сизге жагабы, сатып алат белеңиз деп сурап чык деди. Анан мен макул дедим дагы, гүлдөн 3-4 дананы жасаттым дагы, ошентип шаарды айланып элден сурадым. Кудайга шүгүр жакшы, бир жаман сөз болгон жок. Бардыгына жакты. Ошондон кийин анан мен кичине ишеним болду өзүмдөчү жумушту баштаганга. Анан ошол жумушту баштадык, Кудайга шүгүр, азыр акырындап элге тарап. Демек алгач ушундай бир жөнөкөй гүлдү жасап эле, анан жөнөкөй эле биздин калың журттан сурадыңыз. Алардын жеке пикирин уктуңуз да, анан өзүңүздүн жүрөгүңүздө бир ишеним пайда болду. Туура. Анан аз эле убакыт болду десек болот. Бул 6-7 ай, жарым жылга жеткен, жетпеген же балким ашкан бир эле убакыттан анан ар бир адамдын жүрөгүндө бир чоң максаттар болот да. Азыр баягы иштеп, гүлдөрүңүздү чекесинен сатып, кардар тапкандан соң бир өзгөчө максаттар пайда болду болуш керек. Анан максаттар тууралуу сүйлөшөлү. Алдыдагы максаттарыңыз кененирээк, кандай бир балким ушу кыргыз элинин мондай өзгөчө ою чиймеси менен биздин Кыргызстанда эле эмес, балким ушул брендти башка өлкөлөргө дагы жеткирүү максатыңыз бар. Эң жакшы суроо болду. Мен азыр ойлонуп жүрөм, бул өзүбүзгө Бишкек шаарынан место ачуу керек. Этно эмеде. Этно стилде деп койсок. Этно стилде десек болот. Гүлдөрдү ооба мен Кыргызстандын ичинде эмес, чет мамлекеттерге да тааныткым келет. Бул анткени кийизден болгондуктан, өзүңүз көрдүңүз да, телефондого караганда бул жерден өтө айырмасы бар бекен? Айырмасы бар.
Ошол гүлдөрдү кенен таанытып, жакшы буйруса. Керемет гүлдөр экен, чынында солубайт, үйдө сакталып турат. Тескери турган букетти көрсөткүлөчү. Сабагы узун роза гүлдөрдү ишиңерге ийгилик каалайбыз дейт. Азыр мен көтөрө аламбы могул жардагы гүлдү көрсөтөйүн. Мына урматтуу көрөрмандар, мына ушундай. Бул жакта канча роза? Бул жерде 101 даана бар. 101 даана роза экен. Мына сиз өзүңүздүн сүйүктүүңүзгө көрөрмандар өзгөчө белек кылам десеңиздер, мына ушундай гүлдөрдү белек кылсаңыздар, бул солубайт дагы, бир канча күндөн кийин ыргытылбайт дагы, бул дайым сиздин үйүңүздө эстелик болуп сакталат. Көрөрмандардын суранычы менен мына ушундай өзгөчө гүлдү көрсөттүк десек болот. Анан башкача ушул эле гүлдүн башкача түрлөрү бар экен. Бул жакта мына ак, кызыл, Ооба. Дагы кандай түрлөрү бар? Өзүңүздөр көргөндөй гүлдөрдүн түрү көп бизде. Ар кандай түстө жасатса болот. Мындай кутучаларга жасатса болот. Бизде жазуу менен дагы жасалат. Мисалы Бейишим апам деген Дагы сыяктуу. ошол сыяктуу. Мына көрөрмандар, бизде болсо Урматбек өзүнүн ишкерлиги боюнча өзгөчө мына уникалдуу болгон кыргыздын баалуулуктарын дагы таңазалап атайын мондай этно букеттерди жасап, анын ичинде мондай кийиштен розаларды дагы түшүргөн учур экен. Жана ошондой эле өзгөчө ишкерликти баштаганына 6 ай гана убакыт болду деп мына азыр маектөрүбүздө отурат. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, Урматбекке берсеңиздер болот. Эгерде эфир жыйынтыкталганга чейин жакшы СМС билдирүүлөр болсо, сөзсүз түрдө биз мына ушул букетти Урматбектин атынан белек катары сунмакчыбыз. Кадырман теле көрүүчү, экран астында WhatsApp номерлерибиз турат. Мына ошол жака жазсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуздар дептир. Рахмат. Ошондой эле ишкерликти баштаганыңыз жакшы, сиз менен кантип кызматташсак болот деп 69 менен бүткөн абонент. Биздин ошол баракчабызда номер бар. Ошол жака жазып ой пикирин билдирсин, биз карап көрөбүз. 27 менен бүткөн абонент, саламатсыздарбы, Урматбек, үй бүлөң тууралуу кененирээк айтып берип койчу, Токтогулдун кулуну экенсиң дейт. Ооба, мен Токтогул районунун Бала Чыкан айылынан болом. Үй бүлөңүз канча бир туугансыз? 5 бир тууганбыз. Азыркы учурда 5 бир тууганбыз, жалгыз бир кызыбыз бар. Карындашым. Эгерде сизге кандайдыр бир баягы иштешели, чогуу кызматташалы, ушул брендти өнүктүрөлү деген бир партнерлор деп коелу, сунушташса кандай көз карашта болосуз? Иштешесизби же жөн гана өзүңүз эле ушул ишкерликти андан ары улантасызбы? Жок, эми өзүм деген адам эч качан өнүкпөйт. Бизге сунушун билдирсин, карап көрөбүз, анын ой максаты кандай. Бизге дал келсе, биз иштешкенге сөзсүз даярбыз. Керек болсо бул гүлдөрдү азыр биз оптон баада дагы бергенге даярбыз. Кайрылса болот. Демек, дүң баада деп коелу, дүң баада дагы жана ошондой эле мындай жекече баада дагы алсаңыздар болот экен, кадырман теле көрүүчүлөр. Эгерде апаңызды же өзүңүздүн сүйүктүүңүздү же жөн гана жакындарыңызды кубанткыңыздар келсе, мына ушул биздин Урматбектин гүл дүкөнүнө келип өзгөчө белектерди тартууласаңыздар болот дейли. Анан Урматбек, айтсаңыз, бул гүлдөрдү мына ушундай стилде жасап баштаганыңызга аз эле убакыт болду десек жаңылышпайбыз. Анан балким гүлдөргө дагы бир өзгөчө идеяларды киргизейин деген оюңуз барбы? Балким башка дүкөндөрдөн көрүп деген сыяктуу, мисалы кандайдыр бир ушул кыргыздын мисалы букетиңиз өзгөчө болуп турат менимче. Анан ушул гүлдөргө дагы бир кандайдыр бир орнаменттерди кошуп койсок болобу? Балким жалбырактарына болобу, сабына болобу? Анткени биз кыргыз экенибизди таанытыш максатында. Ооба, жакшы суроо. Биз ушул букеттерди атайын оюу кылганыбыздын себеби ошол да. Гүлдөрүбүз өзү кийистен жасалгандыктан ушул букетинде атайын оюу менен гана оройбуз деп чечтик, десек болот. Анткени мен ушул букет боюнча дагы суроо кылдым да. Ушундай оюу менен оросом кандай болот? Анткени бизде буга чейин көргөн эмес болушуңуз керек оюу менен букеттерди. Мен азыр эле эфирден көрүп атам, сиздин баракчаңыздан болсо, жөн гана ушундай гүлдөрдү көрдүм да. Ооба. Мен ошол боюнча ойлонуп, анан ушул чечимге келдим, буйруса жакшы. Азыр ушундай оюу
жалаң гана ушундай менен букет кылабыз буйруса. Демек, могул кийизде турган оюларды атайын бастырасыздарбы же даяр эле ушул ою бастырылган кийиздерди сатып аласыздарбы? Даярлар бар азыр. Даярлар бар, э? Ооба. Мына көрөрмандар өзгөчө экен. Түстөрү дагы көк, кызыл, ак, дагы бир башкача стилдеги гүлдөрдү дагы кошоюн деген оюңуз жокпу? Жалаң эле роза экен да, мисалы үчүн, балким сирен гүлдөрүн жасап көргөн жоксузбу? Же балким ромашканы, балким байчечекейди деген сыяктуу. Ооба, жакшы суроо. Негизи ошондой суроолор көп келет, бирок деген өзүңүз көргөндөй ушул роза үчүн эле аябай көп убакыт кетет да. Анткени мына өзүңүз көргөндөй гүлдүн ар бир баштары турбайбы? Бул ийне жип менен тигилип жасалат. Колдо. Чыныгы кол эмгек десек болот да. Анан башка гүлдөрдү жасаганга эми азырынча ойлонгон жокпуз. Бирок карап көрөбүз. Эгер мүмкүн болсо биз жасайбыз өзүбүз. Мүмкүнчүлүк болуп, командаңыз күчөп, көп адам болгондон кийин балким башка дагы. Себеби барыбыз эле эми чындыгында розаны жакшы көрөбүз, билебиз. Барыбыз танбайбыз да бул гүлдөн. Анан балким кээ бир айымдар сиренди жакшы көрөт, кээ бири астра гүлүн жакшы көрөт, кээ бири жок азымды деген сыяктуучу. Мисалы үчүн сизге эми алып баруучу катары азыр эфирден пайдаланып, жок азым гүлүн кошуп койсоңуздар, розанын эле бир түрү болот го деп ойлойм. Балким ушундай да. Анан идеялар каяктан аласыздар көбүнчө? Жакшы суроо. Ооба, биз карап көрөбүз. Эгер ошол гүлдөрдү жасоого мүмкүнчүлүк болсо, биз сөзсүз, анткени биз өнүгүшүбүз керек. Биз дагы жаңылыктарды киргизишибиз керек. Биз эл менен иштейбиз да. Элге жага турган болсо, биз ал нерселерди сөзсүз жасайбыз. Бизде болсо WhatsApp тармагында каалоо тилектер бар экен, 62 менен бүткөн абонент. Сонун гүлдөр экен, машаллах, ийгилик, Аллахым өзү колдосун, омин деп жазган экен. Ошондой эле ушул чоң гүлдү мага белекке бериңизчи деген дагы көрөрмандарыбыз бар экен. Урматбек, анан айтсаңыз, төмөндө маектешип атканда айтып калдыңыз, ушу келечекте бир чоң ишкана ачсамбы депчи. Азыркы учурда үйүңүздө эле жасайт окшойсуз. Ооба, азыр үйдөн эле доставка кызматы менен, жеткирүү кызматы менен иштейбиз. Анан демек азыркы учурда күнү түнү тынбай кардарлар баягы жаңы кызыгып, сиздерден суранып, өзгөчө демек күнү түнү кызмат кылып жаткан учуруңуздар турбайбы, э? Ооба. Урматбек, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетиптир. Сизге эркин микрофон берели, жалпы ишканаңыздагы жеңелериңизге, көрөрмандарыңызга бир салам айтып алсаңыз болот. Жакшы. Ошол кыргыз элиме баарыңыздарга чоң рахмат колдооңуздарга. Сиздер колдосоңуздар биз өнүгөбүз, өсөбүз, биз аракетти токтотпойбуз, буйруса дагы көп жаңылыктарды, гүлдөрдүн көп түрлөрүн жасайбыз буйруса. Ушул гүлдөрдү тынбай, талыкпай эмгек кылып, мээнет кылып жасап аткан менин жеңелериме чоң рахмат. Бул гүлдөр үчүн өтө убакыт кетет. Көп адамдар чыдашы да мүмкүн эмес да. Ийне жип менен иштеш кыйын азыркы күндөчү. Ошол. Чоң рахмат дейли. Ардактуу көрөрмандар, адамдын көңүлү гүл дейт, эч качан гүлдөр солубасын, көңүлдөр калбасын. Мына бүгүн өзү жаш болсо дагы ушундай өзгөчө уникалдуу белектерди жасап келген биздин ишкерибиз Урматбек Амантаев болду. Албетте Урматбектин Instagram баракчасына катталып, мына ошол жактан мына ушул өзгөчө гүлдөрдү буйртма берсеңиздер болот. Ар дайым жаныбыздагы жакындарыбызды кубанталы, белек тартуулайлы деп биринчи мейманыбыз менен коштошобуз. Бир нече көз ирмемдерден кийин кайрадан экинчи мейманыбыз менен амандашабыз. Алыстабай туруңуздар.